Atam деген тамак саза берет. Атам болсо бизди жуунтат. Ырлардан үйрөтөбү сага? Бакчам тоосун, ирга бийлеп күүгө. Алаканда чабылып болсун күкөгө. Алаканда чабылып болсун күкөгө. Атам мени тоолорго алып барат. Атам мени көлдөргө алып барат. Атам улактарды көрсөтөт. Атам улакка даярдануучу короодо аттарым бар, ошолорду мингизип улакка алып барат. Нарын районуна караштуу Учкун айылынын тургуну Ырыскелди Болотбеков. Ал балдарына күнүнө убакыт бөлгөнгө, алардын ден соолугуна, билим тарбиясынын жакшы болуусу үчүн тынбай аракеттенет. Мындан улам ата менен долбоорунун сурамжылоосунда ал жогорку пай топтой алган. 4 айлык кезинде эле балдарымды 4 ай 5 айлык кезинде эле иштей бердим. Өзүм бешикке бөлөйм, тамагын берем, маалы менен. Ошентип эле чоңойттум буюрса. Жетишсе болот да, баардык нерсеге жетишсе болот. Талаачылыкты деле иштетип кетип атабыз. Эшиктеги жумуш деле бүтөт. Эрктүү болсо, иштемчил болсо, анан намыстанбай эле, намыскөйдө болуш керек, анан аракеттенип коюш керек да. Кыйынчылыктар, тоскоолдуктар ар бир үй бүлөнү коштоп жүрөт. Бирок үйдө ата-эненин бири-бирине болгон жылуу мамилеси, ишеничи балдары үчүн мыкты үлгү. Ата, мыкты жолдош, мыкты кожоюн десем болот. Камкор ата, ар дайым мага колдоо көрсөтүп келет. Сыртта болобу, жумушта болобу, үй акатында болобу, бала тарбиялоодо болобу, багууда болобу, айтор көптөгөн жактардан ушу мага колума кол, бутума бут болуп келет. Тапшырма 600 теңдемелерди чыгарып жолу текшер дейт. Балдардын сабакта ийгиликке умтулуусу, курбу курдаштар арасында өзүн ишенимдүү алып жүрүүсүнө да үйдөгү жылуу маанайдын таасири чоң. Келгенден кийин балдарга бир аз убакыт бөлүп, балам менен бирге сырдашып, эми бул мектепте кандай болдуңар, кандай уктуң деп бир сабактарын текшеребиз. Алып келген бааларын мага көргөзүшүп, анан кыз байланышка болууга аракет кылып атабыз да, баламдын досторун сурайм, кандай мамиле болсо кызымдыкын сурайм. Буларды айтып беришет. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Уулдарын түпкү аталарыбыз аздектеген өнөрлөргө шыктандыруу да бүгүнкү аталардын колунда. Долбоордун ошо экинчи, үчүнчү жолу ачып атам. Өзгөрүү болгону ошо китеп окуу. Жакшы, мурда антча эмес элемиз. Жакшы китептерден окуп берип, үйдөн тарбия бергенде эле үйдөн биринчи эле тарбия болуш экен да, бир ата кирип чыгып эле бир мындай сөгүнгөндөрүбүз болот да, ошолорду тыйып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, бири-бирибизге жакшы мамиле, кенедей жумуш чыксак да, рахмат балам, рахмат кызым дей турган болсок, ал келечегинде да ошо кайра ошол эле жерден үйрөнөт да, рахмат ата, рахмат апа деген сыяктуу ошентип бир неме болуп кетет да. Мейримбек Садыковдун үй бүлөсү бул күндү жакын туугандары менен жолугууга арнашууда. Анткени бул дагы балдардын тарбиясына чоң таасири бар. Туугандарына арнап дастаркон даярдоо учуруна апасына жардам берүү баарысы үчүн жагымдуу иш. Ал арада атасы динде жана баба салтында жакын адамдардын ордун, алар менен жакшы мамиледе болуунун зарылдыгын баяндаган окуялардан да айтып берет. Аял инисинен бул иштин себебин сураганда, биз бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз. Жолдошум мени түшүнөт, мен жумуштан келгенде чарчап келгенимди түшүнөт. Өзүнүн балдарына болгон тарбиясы, балдарына болгон мээрими өтө күчтүү. Балдарын аябай жакшы көрөт. Балдар биздин келечек. Ал эми келечектин жаркын болуусу бүгүнкү күндөгү чоңдордун балдарга болгон талаптагыдай камкордугунда. Бул маанилүү максатты ишке ашырууда ата менен долбоорунун жардамы чоң.
Долбоордун аталарга арналган окууларынан өткөндөр анын оң натыйжасын байкашууда. Кичинекей кезинен таасир бергенибиз ата болуп кийин жашоосуна таасир берип экен да. Өзгөрттү. Анткени мен балдарыма жакшы мамиле жасап атам, балдарымды багып атам деген болгону менен балдарыма тарбия бере албай аттым да. Азыр балдар менен сүйлөшөп, ойнойм. Мурда ойношум, бирок азыркыдай көп эмес. Аларды түшүнгүм, суроолор бере берсе, тажатыйчы азыр суроолор менен жооп берип, кызыктуу нерсесин чогултканга аракет кылып калдым ушул окуудан кийин.